Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик иш сапарын алкагында Пекин шаарына барды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 19 майда Пекин шаарына Кытай Республикасына келди. Бул жерде президенттин Кытайга болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагындагы иш-чаралар улантылат. Пекин шаарында бир катар жогорку деңгээлдеги эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландалууда. Эртең президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик иш сапарынын алкагында иш-чаралар Сицзян шаарында улантылат. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Жалал Абад облусунун Ноокен районунун Рахманжан айылынын тургуну 1970 жылы туулган Айнагүл Юсупова бир тууганыбыз боордун циррозу менен ооруп, чет өлкөдөн боорун алмаштырууга муктаж болууда. Боору керек Кыргыз элине кайрылып, операция кылууга жардам сурайт. Колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар адамдарды Аллах ыраазычылыгы үчүн экрандагы банктык реквизиттерге кимдин колунан канча каражат келсе, которууңуздарды суранабыз. Биздин N-банк номерибиз 996 550 58 15 58. Visa картанын номеру 41 77 49 01 70 69 52 27. Жер мунапысы Бишкекте 6,5 миңден ашуун арыз кабыл алынды. Бишкек шаарынын аймагындагы жерлерге мунапыс берүү боюнча түзүлгөн комиссияларга жарандардан 6514 арыз түшкөн. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой, комиссиялардын 56 отуруму өткөрүлүп, 10783 техникалык паспорт берилген. Байсалов Бакиевдин маегин сындаган депутаттарга жооп берди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов качкын президент Курманбек Бакиевдин чуу жараткан маеги боюнча депутаттардын айткандарына социалдык баракчасы аркылуу жооп берди. Белгилей кетсек, жакында эле УТРКнын Кыргыз ааламы берүүсүн алып баруучусу элдик курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиевдин Бакиевден алган маеги социалдык тармактарга жарыяланган. Кече жогорку кеңеште депутаттар Эльвира Сурабалдиева менен Эрулан Көкүлов бийлик Бакиевдерди реабилитациялоо жүрүп жатабы деп шек санап, президенттик администрациянын түшүндүрмө беришин талап кылышкан. Ал эми Кадыр Кошалиевди жумуштан кетириши керектигин дагы билдиришкен. Эдил Байсаловдун жообу: урматтуу депутаттардын көтөргөн маселеси мага такыр түшүнүксүз болуп жатат. Буга администрациянын кандай тиешеси бар? Биздин өлкөдө сөз эркиндиги бар. Журналист кимди керек деп эсептесе, ошондон интервью алууга укуктуу. Анын үстүнө видеону көргөндөрдүн санына караганда маселеге кызыгуу күч экен. Курманбек Бакиевдин жаран катары өз укугун жана кызыкчылыгын коргоо укугу бар. Сотто кылмыш иши боюнча болобу, коом алдында болобу, өлкөнү башкарган учуруна карата тарыхый баасын алышы керек. Азыркы жетекчиликтин позициясы элибизди консолидациялоо, улуттук консенсуска жетишүү. Баардык экс-президенттер кандай гана болбосун биздин тарыхтын бир бөлүгү. Депутаттар бул саясатты колдоп, чыр-чатакты күчөтүүнүн жолдорун издебесе жакшы болмок, деген Байсалов. Аскар Акаев менен Майрам Акаева Кыргызстанга ак жол көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу киришти. 19 майдан 20 майга караган түнү туңгуч президент Аскар Акаев жубайы Майрам Акаева менен казак-кыргыз чек арасынан өтүп, Кыргызстандын аймагына киришкен. Бул тууралуу Какус медиа редакциясына чек ара кызматындагы булактар билдиришкен. Маалым болгондой, алар түн бир окумда ак жол көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу чек арадан өтүшкөн. Аскар Акаев менен Майрам Акаева иш сапарынын максатын тагайтышкан эмес, болгону жеке иштери менен келишкенин айтышкан. Биринчи президент менен жубайы кайда кеткени тагайтылган эмес. Белгилей кетсек, 2021 жылы Аскар Акаев Кыргызстанга 2 жолу учуп келген. Кумтор ишинин иликтөөнүн алкагында УКМКга сурак берип, андан соң Москвага кайтып келген. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат
туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы процентин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне кылат? Колу буту жылыбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылыбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. 20 майда жалпы республикалык тестирлөө башталат. 20 майда жогорку окуу жайларга 2023 жылы тапшыруу үчүн абитуриенттерге жалпы республикалык тестирлөө башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. 19 майда тест борборлорун даярдоо жана каттоого жетишпей калган абитуриенттер үчүн кошумча каттоо жүрдү. Тест төмөндөгү график менен өтөт. Биринчи этап 2023 жылдын 20-21 майында 19 май күнү тест борборлорун даярдоо күнү. Экинчи этап 2023 жылдын 23-24 майында 22 май тест борборлорун даярдоо күнү. Үчүнчү этап 2023 жылдын 23-24 июнунда жүйөлүү себептер менен тест тапшырбай калган абитуриенттер үчүн мөөнөттөн кийинкиге калтырылган тестирлөө. 22 июнь тест борборлорун даярдоо күнү. Белгилегенсек 2023 жылдын 3 мартынан 7 апрелине чейин жүргүзүлгөн каттоого жалпы 47.383 абитуриент катталган. Анда кыргыз тилинде тапшыра тургандар 28.120, орус тилин тандыгандар 19.263. Үчүн 10 миллион евро грант табылды. Германиянын өнүктүрүү банкы Кыргызстандын өкмөтүнө 10 миллион евро грант берет. Каражат фермерлерге насыя берүү үчүн долбоорго катышкан тандалган финанс институттарына багытталган. Долбоор фермерлерге жана бизнеске улуттук валютада узак мөөнөттүү айыл чарба инвестициялык кредиттерин алууга жардам берет. Кошумчалай кетсек, Европа өнүктүрүү банкы 22 миллион евро кредит линиясын берет. Европа биримдиги тарабынан каржыланган Борбор Азия үчүн инвестициялык фонддон 5 миллион евро агрардык финансылык секторду колдоо жана фермерлер менен агробизнестерге техникаларды жаңыртуу жана өз иштеринде заманбап технологияларды колдонууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн бөлүнөт, деп билдирет Каржы министрлиги. Темирлан Султанбеков Кошалиев Бакиевдин учурунда журналист кесиптештери өлтүрүлгөнүн унутпасын. Социал-демократтар фракциясынын лидери Темирлан Султанбеков элдик курултайдын төрагасы жана Улуттук телерадио корпорациясынын журналисти Кадыр Кошалиевдин качкын президент Курманбек Бакиев менен болгон маегине комментарий берди. Ал Кошалиевге набыт болгондордун арасында анын кесиптештери журналисттерде бар экенин эскертти. Элдик курултайдын жетекчиси УТРКнын кызматкери Кадыр Кошалиевдин Курманбек Бакиевден интервью алып, өзүн да мактап жатканын өзү эле таң калтырат. Бул УТРКнын жетекчилигинин расмий позициясыбы, деди Султанбеков ачууланып. Бул кандуу Бакиевдердин кланынын колунан каза болгон 200ге жакын кыргызстандыктарды, анын ичинде акыркы жылдардагы алган жаракатынан каза болгондорду да шылдыңдоо болуп саналат. Интервьюнун өзү жалган жана өзүн өзү актоого толгон деп жазды ал. Ал Бакиевдин бир сом уурдаган эмесмин деген сөздөрүн мисал катары келтирди. Ошондой эле Султанбеков мамлекеттик мүлк фондунун жетекчисинин орун басары болуп туруп, баатирим да жок болчу деп калп айтып жатканын мисал кылды. Анан кантип анын үй бүлөсү менен Минскиде, Лондондо жана башка шаарларда капыстан сарайлар, мейманканалар, жада калса футбол клубтары пайда боло калды. Бакиевдердин үй бүлөсүнүн каржы кеңешчиси Евгений Гуревич апрель инкылабынын күндөрүндө эле Бакиевдердин кланы социалдык фонддон 2 миллиард сом чыгарып кеткенин айтып жатат, деп таң калды саясатчы. Султанбеков Бакиевдей адам чындыкты айтууга кудурети жетпейт деп эсептейт жана эл анын шылтоолоруна ишенбейт деген ал. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар.
гаймаритти дарылоо ыкмасы, мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы, ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Акылбек Жапаровдун кеңешчиси фонддун жетекчиси СИЗОдон чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасынын кеңешчиси, Кыргыз-Венгрия өнүктүрүү фондунун жетекчиси Темирбек Эркинов камактан бошотулду. Бул тууралуу Кактус медиа сайтына Бишкектин 1-май райондук сотунан билдиришти. Белгилегендей, 17 майда Темирбек Эркинов күнөөсүн моюнга алуу боюнча тергөө менен кызматташууга макул болуп, соттун чечими менен СИЗОдон бошотулду. Өтүнүштү УКМКнын тергөөчүсү келтирген. Токтогулда жаран үйүнүн короосундагы көмүлгөн мүшөктөр чыгарылгандан кийин кармалды. Токтогул районундагы үйлөрдүн бирине 62,4 кг баңгизат сакталган жашуун жайды табышкан. Кылмышка шектүү жаран баңгизат салынган баштыктарды үйдүн короосуна көмүп катып койгону аныкталган. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. ИИМдин кызматкерлери Токтогул райондук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматынын кызматкерлери менен биргеликте издөөчү иттердин жардамы менен кинологдордун катышуусунда тинтүү иштерин жүргүзүшкөн. Тинтүүнүн жыйынтыгында аталган үйдүн короосунун аягына жерге көмүлгөн 10 мүшөк табылып, анын жалпы салмагы 71 кг 268 грамды түзгөн кара куурайдын өзгөчө жыты бар кургатылган чөп тектүү заттары табылган. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин 2-бөлүгү маңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү Токтогул району ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Милиционерлер аралашкан Мушташ шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын шектүүлөрдү кармаган видеону жарыялады. Бишкектин Жалгичи районунда милиционерлер аралашкан Мушташтын видеосу жарыяланды. Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматы окуя 17 майга караган түнү саат 03:15 болгонун билдирди. Ыкчам топ барганда КМ аттуу жаран жерде жаткан, аны ооруканага алып барганда буту сынып, мээси чайкалганы аныкталганы айтылды. Кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси бейбаштык менен кылмыш иши козголгон. Борбор калаада иштеген бир милиционер жабырлануучу катары арыз жазган. Бул окуяга байланыштуу ЭА, ББ, КР жана ША аттуу уландар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Төртөө тең 23 жашта. Шаардык милиция Мушташка шектүүлөрдү кармоо учурунун видеосун жарыялады. Кадрдан атайын даярдыктагы бөлүктүн аскерлери төртөөнү жерге жаткырып, үстүнө отуруп алып чачынан аягысыз тартып камерага бетин көрсөтүп сүйлөтүп жатканын көрүүгө болот.